Саламатсыздарбы? Эфирдик берүүлөрдү сайттардан алган кабарлар менен тааныштырган интернет-ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Феликс Марлести ушул убакка чейин камабаган күч түзүмдөрү аны качырды. Биздеги күч түзүмдөрдүн жалкоолугунун айынан далай жегиштер колго түшпөй куйругун түйгөнүн көрүп жүрөбүз. Же булар алакан майламай оюну менен шарт түзүп берип жатабы? Ким билсин, жакында Чүй облустук Москва рай сотунун мурдагы төрагасы Феликс Марлес дагы Кыргызстандан качып кетти. Ал кызмат адамына өзгөчө ири өлчөмдө пара бергени боюнча шектелип жатканда, президент Сооронбай Жээнбеков жеке өзү кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Феликс Марлести судьялык кызматтан 2018 жылдын октябрында бошоткон экен. Жарым жылдан бери органдар эмне кылды? Соодалаштыбы? Өкүнгөнүбүз атайын кызмат качан гана качкан маалда эсине келип, 4-майда Марлести издөөнү жарыялады. Бул соңку жарым жыл ичинде качып кеткен 3-чү судья болду. Буга чейин аскер сотунун мурдагы төрагасы Нурланбек Ашимбеков, Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнест Чоткараев куйругун түйүшкөн. Бул шалаакылык үчүн кимдир бирөө жооп бериши керек да. Айдан кетсе да акунга барба, ал жардырып жиберет. Түндүк Корея деген өлкөнүн башчысы дүйнөнүн мен деген державаларын жардырып жиберем деп коркутуп эле келе жатат. Ал эми Кыргызстанда дагы бир жардыргыч бар, айтылуу Турсунбек Акун деген киши. Бул киши азырынча элди эч бир эриктирбей келет, кайда жүрсө ызычуу. Бул киши Азиз Батукаевди абактан чыгарып узатканда акыйкатчы кызматын аркалап турган. Кимди коргоп жатканын аңдабай калган Туке Батукаевга адвокат кылганын эч ким унута элек. Учурда Батукаев маселеси кайрадан кызуу талкууга алынып турганда бул киши мен эми бомба жарам деп чамынып жүрө, бирок андан эч ким деле корккон жок. Болгону өзүн эле жардырып жибербесе деген ойда. Анткени коомчулукта Батукаевди чыгаруудагы эмгеги үчүн Тукеге берилген $200,000 жасалма акча болуп калыптыр деген кеп удургуп жүрөт. Балким чын эле Турсунбек мырза эмгек акысын учурунда сандыктын түбүнө аябай бекем катып алгандыктан өтө кеч билгендер. Ким билсен, Айтор Туке чын эле күйүптүр эй. Ошондон улам бомбасын дайыма көтөрүп жүрө. Аттең Тукенин бомба дегендери дегели жарылбай коюп ит кылчу эле. Эми мунусу кантер экен? Жолго грант берилиптер, жегиштер барсыңарбы? Бишкек ош жолун кар күрткүлөрүнөн сактоо долбоору үчүн Япониянын эл аралык өнүктүрүү агентствосы $9,4 миллион жакшы грант бермей болуп жатат. Бул жолдун 125, 129 жана 216, 222 чакырымдар ортосуна кар тосмолору менен көрсөтмө белгилер орнотулат. Эми кеп кеңеш берүүчү жана кура турган компаниянын тандоо боюнча тендерди япон тарап бизге ишенбей өздөрү өткөрөт экен. Ошондой эле болсунчу, болбосо $9,4 миллион акчаны биздин колго тийгизсе, көнгөн адатыбыз боюнча Шодокондун бүркүттөрү туш-туштан чыга калып, сугунуп жибермей адаттарыбыз бар эле. Бишкек ош жолун реконструкциялоого бөлүнгөн каражаттар ансыз да кулкундарга куюлуп, алкымдарга сөөктөр тыгылган. Ошол убакта министр Сулаймановго кылмыш иши ачылганы эсте. Ал иш дагы канча жыл уктаарын. Ойгонбосун баш прокурор Өткүрбек акан билбесе, башка эч ким билбейт. Бишкектен Ошко сапар алсаңыз, төө ашуудан чыгып түшкөнүңүз фигурное катание болгону аз келгенсеп, жетер жеткиче чуңкурлардан буйтай берип, 700 чакырымдай түз жолдо да коньки тепкендей буйтап айдайсыз. Тербишалиев кыялды эмне кылар экен? Жалаң кошоматчыларды майлуу кызматка коймойдун аягы кандай болуп бүтөрүн убагы келгенде көрөбүз. Бирок кандай кеч болуп калганын сезгенибиз менен колунда камчысы барлардын айтканы, билгени туура дебеске арга жок. Жарым жыл кыйшалаңдап колдоп койгондор эле бийликтин шыпыргысына айланып баратканын кейитсе деле чыдоого туура келет. Эми сөзүбүздү чаргытпай түз эле айталычы. Маселен, Данияр Тербишалиев деген жигит качан жетекчи кызматта жүрүп, кайсы убакта тажрыйба топтоду эле, аны эч ким билбейт. Антседе анын жупуну эмгегин баалаган бийлик кыялга желбегей чепкен жабышып жетекчи кылып алып келишти. Арийне, бул жердин чатагы көп эле. Жаңы жетекчинин дарымети ишти ырбатпай жолго салууга жетер бекен. Мейли, иштесин, ага ич тардыгыбыз жок. Бирок алдаганча иш бириги башка бирөө келсе туура болмогун ичарада айтып жатышканы да чын. Эгерде эле ушул ишеничти актап берсе, Тербишалиевдин зоолосу көтөрүлмөк. Тип тирүүмүн, өлө турган жөнөкөй киши эмесмин. Рысалиевдин ызаланган видеосу. Социалдык тармактарда эл өкүлү Батукаевдин иши боюнча сурак берип жатканда абалы начарлап тергөө токтотулду деген кабар тарады. Айрымдар аны сурак учуруна жүрөгү кармап жыгылыптыр деп да жазган. Рысалиевдин жүрөгү кармап жаман болуп жатыптыр деген маалымат тарап жатат. Мына, мен бул жерде жакшынакай эле олтурам, тип тирүүмүн. Суракка барган эмесмин, жүрөгүм кармап өлүп кала турган жөнөкөй киши эмесмин, айланайындар, деди ал.
Эл өкүлү ошондой эле тирүү экенин далилдеп, жыйындар залынын отуруп туруп, же жерден тиртүүлүү көнүгүүсүн жасоого деле макул экенин кошумчалады. Депутаттар, урматтуу средства массовой информациянын кызматкерлери, азыр интернет сайттарда информация кетип атат. Ырсалиев жүрөгү кармап жан болуп атыптыр. Мына мен берде жапжакшынаакада турам. Типтирүүмүн. Допроско барган эмесмин. Мен жүрөгүм кармап өлүп кала турган мен жөнөкөй киши эмесмин мен кетейин. Ошону айтып коеюн дедим. Туура элге кабар берсеңиздер. Мен типтирүүмүн. Отуруп тур десеңер отуруп турайын. Ажыма не кыл десеңер ажыма не кылайын. Не кыл десеңер кылып берейин. Уятта ушундай информация жетет. Рахмат. Вице-губернатор Трампты анын сүрөтү түшүрүлгөн байпак кийип тосуп алды. Луизианага жумушчу сапары менен барган президент атка минердин мындай тамашасына баа берип, жанында турган фотографтарга да көрсөтүүсүн суранган. Байпактагы сүрөткө Трамптын чач жасалгасы түшүрүлгөн. Аны тараса болот. ABC News телеканалы маалымдагандай, Дональд Трамп байпагы деп аталган байпактар Amazon сайтында $27.49 сатылат. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, жогоруда кеткен маалыматтардын маани маңызынан Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбек болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.